Эсенгелдиевич, урматтуу Искендер Эсенгелдиевич. Азыр өткөрүү пунктта чек арада канча служба турат? Единый окно баягы бирдиктүү терезеде. Азыркы маалда өз негизи 6 орган бар өткөрүү пунктларда. Бул эң биринчи чек ара кызматы, андан кийин башталат ветеринардык, фитосанитардык, докторлар, санврачтар, транспорттук контроль жүргүзүлөт. Андан кийин эң аягында Кыргызстанга өткөрүүн бул бажы кызматы болуп саналат. Бул мыйзам долбоор кабыл алынып калса, ошондо чек ара кызматы менен бажы кызматы эле калат да? Жок, мындай да бул концепциясы. Мисалы үчүн азыркы маалда 300 автоунаа кирип атса, 300 автоунаанын алып бараткан жүк ташуучулардын баары тең ар бир службага кирип чыгыш керек да кызматка. 6 болсо 6 кириш керек. Ал эми бул мыйзам кабыл алынса, бажы чек ара кызматынан сөзсүз түрдө өтөт. Анан кийинки бара турган мисалы үчүн вет контролго көзөмөлгө жаткан товар алып келаткан болсо, ошо гана кирет да ветеринарга. Калган мисалы темир алып келаткан кирбейт. Түз эле транспортту көзөмөлдөттүрүп эле бажы кызматынын таризечү жагына өтүп кете берет да. Бул эми абдан жакшы мыйзам экен да, биздин ишкерлерге жакшы шарт түзүлөт экен. Ишкерлердин убактысы да кыскарат экен. Колдош керек экен, колдоого татыктуу мыйзам экен да. Мен да кесиптештерди суранып кетет элем ушул мыйзам долбоорун колдой берүүгө. Рахмат чоң.